Саламатсыздарбы? Интеллигент бул ирет музейде. Кыргызстандын биринчи айыл чарбасы кайсыл жылдары кандай жол менен өнүгө баштаган? Мына ушул теманын үстүндө изилденип, илим жактаган Сабыркул Арстанов менен маектешебиз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз анда биринчи документ менен таанышалы. Жүрүңүз. Мына бул жерде жер жөнүндө декрет турат. Бул Кыргызстандын айыл чарбасына байланыштуу эң алгачкы документ деп эсептеп койсок туура болот. Мына 1917 жылы октябрда октябрь революциясы болуп, совет бийлиги орногондон кийин совет бийлиги өзүнүн саясатын жүргүзүүнү баштап атат да. Анан совет өкмөтүнүн эң алгачкы эки негизги документ болгон, бири жер жөнүндө декрет, экинчиси тынчтык жөнүндө декрет. Мына ушул жер жөнүндө декретте жалпы совет өлкөсүнүн, анын ичинде ошол Кыргызстан дагы анын курамына кирет. Ушул өлкөдөгү агрардык маселелерди чечүү боюнча негизги принциптер кабыл алынган да. Мисалы, ушул жер жөнүндө декретке ылайык буга чейин ушул өлкөдөгү бардык жеке менчиктеги же жамааттык менчиктеги жерлердин бардыгы мамлекеттик деп жарыяланган да. Мамлекеттик деп жарыяланып, анан мамлекет ошол жерди жер аны иштеткендерге деген принцип менен бөлүү жөнүндө демилгелеген. Мындайча айтканда, ким канча жер иштеткенге мүмкүнчүлүгү болсо, ошончо жер алып иштетет, андан ашыкча жер алганга мүмкүн эмес деген саясат үстөмдүк кыла баштаган. Анан мына мен дагы ушул 1920-30 жылдарда Кыргызстандан агрардык саясаттын маңызы жана жыйынтыктары деген темада илимий изилдөө жасап, ошол бизде Кыргызстанда ошол совет мезгилинде алгачкы ошол айыл чарба багытындагы реформалар кандай жүргөн, кандай жыйынтыктарды берген, кандай жетишкендиктери же кесепеттери болгон, мына ушул багытта жаңы көз карашта ушул тарыхый анализ берүүгө аракет жасап, 2014 жылы ошол кандидаттык ишимди жактаганмын. Сабыркул Арстанов Ош мамлекеттик университетинин ишенген тарыхчыларынын бири. Окуу жайдын тарыхы мурда 1951 жылдан эсептелинип келсе, Арстанов 1938-39 жылдары мугалимдер институту болуп түзүлгөндүгүн тарыхый фактылар менен далилдеген. Быйыл Ошму 85 жылдыгын белгиледи. Анда сөзү башынан болсун, илимге кантип келип калды? Мен тарыхка болгон кызыгуум мектепте окуп жүргөндө эле башталган. 2-3 классыман баштап үйдө ошол тарыхый окуу китептери бар эле. Ошолорду барактап, аябай жакшы сүрөттөрү менен чыккан да мектеп окуу китептери. Ошолорду карап көрүп, анан сүрөттөрдү көрүп бүткөндөн кийин окуп, анан ушул мектеп мезгилинен тарых сабагына кызыккам. Анан эми кийин ошол насип экен Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуп калдым. Биз окуп жаткан мезгилде биздин факультетте ошол мезгилде аябай бир күчтүү, мыкты профессордук окутуучулук курам иштеп аткан мезгил эле да. Илимдин докторлору, профессорлор, доценттер, аябай күчтүү мугалимдер сабак беришкен. Ошол мугалимдерден таасирленип, анан ошол студенттик мезгилде анан ошол тарых илимине кызыгуу башталды. Мен эң алгачкы бир илимий макалам жөнүндө айтып коеюн. Биз 2-курста окуп атканда 2001 жылы факультетте илим жумалыгы болуп, апрель айында. Анан мен Кыргызстандын чек ара маселелери деген темада доклад окуганмын да. Анан 2023 жылы биз анда 2003 жылы 4-курста окуйт элек Ош мамлекеттик университетинде эл аралык илимий конференция өткөн. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган. Ошол конференцияда да доклад окугам. Доклад окуп, анан ошол макалалар жарык көргөндө мен азыркыга чейин сактап жүрөм. Ошол эң алгачкы илимий макалам ошол студенттик форумга жарыяланган. Илимге кирүү үчүн макала жазып, доклад окуу жетишсиз. Андан да маанилүү жагдай устаттыктын улуу даражасына татыктуу илимий жетекчине таба алуу. Арстанов окуу жайдагы мугалими, тарых илимдеринин доктору Ташмамбет Кенесариевге жетекчи болуп бериңиз деген сунуш менен кайрылган. Окуумду сурады, кандай бүттүң деп. Жакшы окуп бүттүм. Кызыл диплом менен бүттүм десем, анан кайсы темаларга кызыгасың деп. Анан сүйлөшүп, анан ушул теманы берген да. Мен өзүм башка тема сунуш кылып барган элем. Ага Кыргызстан чек ара, ошол мезгилде чек ара маселелери өтө курч эле да. Чек ара маселелеринин тарыхын изилдейин десем, ал оор тема, саясий тема. Андан мындай толук так жыйынтык чыгара албайсың деп, анан
ошол 1920-30 жылдардагы Кыргызстандын агрардык саясатынын маңызы жана жыйынтыктары деп тема берген. Ошол 20-30 жылдары Кыргызстандын аймагында жүргөн. Эми ал мезгилде жалпы Совет өлкөсү болчу. Ошол Совет өлкөсү анын ичинде Кыргызстандын аймагындагы айыл чарба тармагындагы реформалар. Ал мезгилде аябай чоң коомдук социалдык экономикалык реформалар жүргөн да бул багытта. Жер суу реформалары болгон, коллективдештирүү саясаты, кулакка тартуу саясаты, отурукташтыруу саясаты, ушулардын баардыгын жаңы көз карашта биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин мурунку советтик идеологиялык цензура жок, жаңы көз карашта ачык так иликтеп жазыш керек, ошондой актуалдуу маселе бар деп анан ушул теманы сунуш кылып ушул багыттан иштеп калдык агай менен чогуу. Цензурасы жок, ачык, так илим жактоо дегенде эмнени ойлодуңуз? Мен ошол илим ишимди жактап атканда Бишкекте ошол диссертациялык советте тарыхчылар мени сындашкан. Бул багытта советтик мезгилде аябай көп эмгектер жарыяланган. 14 докторский иш, 42 кандидатский иш жазылган. Сен эмне алардан күчтүү болуп кеттиңби? Эмнеге бул теманы алдың? Бул тема толук изилденип бүткөн болчу депчи. Анан бирок илимий оппонентим Жеңиш Жунушалиев деген агай бар эле, профессор. Ал киши анан мен бул жигиттин ишин таанышып окуп чыкканмын. Бул жаңы көз карашта жазып атат. Совет мезгилиндеги илимий эмгектер ал жерде цензура бар эле да, ал жерде процессти толук кандуу чагылдыра алган эмес. Ошол партиянын саясатын, идеологияны, анан жүргүзгөн иш аракеттерин, жетишкен жактарына гана басым жасалып калган да. Анан бул жаңы иш болуптур деп анан мени коргоомо уруксат беришкен. Мисалы мен бир эле ушул факт айтып берейин. 1930 жылы январда Совет өкмөтү атайын токтом кабыл алганда туташ коллективдештирүү деген. Мындайча айтканда тез арада мамлекеттин аймагындагы ошол жеке чарбаларды коллективдүү чарбаларга бириктириш керек деген, колхоз совхоздорго. Анан аны 4 районго бөлгөн мамлекетти. Биринчи категориядагы мамлекеттин биринчи категориядагы райондорунда 1 жылдын ичинде коллективдештирүү аякташ керек. Экинчи категориядагыларга 2 жыл, үчүнчү категория 3 жыл, төртүнчү категория 4 жыл аралыгында. Кыргызстан 4-чү категорияга кирген. Бирок ошого карабастан ошол эле 30-жылы февраль айында Кыргызстандын бийликтегилер отчет берип атат да, Кыргызстанда жеке чарбалардын 50% коллективдештирилди депчи. Анан бул коллективдештирүүнүн жүрүшү аябай мындай мыйзамсыз, зордук зомбулук менен коштолуп атат да. Анан ошого байланыштуу мына март айында 30-жылы 1-марттан башталган Жалал Абад, Базар Коргоо, Нокен аймактарында Совет бийлигине каршы жалпы элдик нааразычылык келип чыккан. Жүздөгөн, миңдеген адамдар Совет бийлигине нааразычылыгын билдирип, жергиликтүү бийлик органдарын басып алып, талкалап, ошол Совет бийлигинин өкүлдөрүн камакка алышкан да. Мына ушул окуя мурунку Кыргыз тарыхнамасына Совет мезгилине чагылдырылган эмес. Аны жаап жашырып эле Совет бийлигине каршы контрреволюциячыл бир козголоңдор болду деп коюшкан. Иш жүзүндө алардын кимдер уюштурду, аларды бурмалап эле коюшкан да, контрреволюционерлер, дин кызматкерлери, байлар, манаптарды. Бирок ал жерде катышкандар негизинен карапайым калк болгон да. Алар ошол баягы жерин, мал мүлкүн мамлекет тартып алып колхоздорго, ошого нааразычылык иретинде чыгып атышат да. Мына ушуну мисал кылып койсок болот. Мурунку Совет мезгилиндеги илимий иштерде муну ачык ал мезгилде тарыхчылар деле билген. Мен колдонгон архив материалдарын алар деле колдонушту да, бирок алар аны ачык антип жаза алышкан жок да. Илимдин баалуулугу, фактылардын тактыгы, жаап жашырылган эмгек 600 эмес 6000 баракты толтурса деле баалуулугу барбы? Каарманыбыз ал учурда болгону 30 жашта болчу. Жаштык, курчтук беттегенин бербеген өжөрлүгүн архив документтерине арнап, кыргыз тарыхынын мезгил бүктөмүндө калып кеткен бир чындыгын ачып берет. Эң негизгиси мына 20-30 жылдары биздеги агрардык саясат мындай күч колдонуу менен жүрүп калды да. Күч колдонуу менен коллективдештирүү жүрдү. Күч колдонуу менен кулакка тартуу саясаты жүрдү. Анан тилекке каршы бул тарыхтан биз сабак алышыбыз керек. Ошондой эле процесс мына 90-жылдары Советтер Союзу жоюлгандан кийин кайра тескерисинче жүрдү да. Бизде ошол коллективдүү чарбаларды, колхоз совхоздорду күч колдонуу жолу менен кайра таратып салдык да. Мурда күч колдонуу аны топтогон болсо, эми күч колдонуп таратып салдык. Ошону дагы
мындай узак мөөнөттө этап менен ишке ашырышыбыз керек болчу. Анан мен ойлойм, мына тарыхчы катары мына 1920-жылдары ошо коллективдештерге чейин Совет өлкөсүндө, анчында Кыргызстанда кооперациялар тармагы, кооператив деп коебуз, ошол тармак аябай жакшы өнүккөн эле да. Мисалы бир дыйкан пахта өндүрсө, ал өзүнүн ошол өндүргөн пахтасы аз да, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн. Анан ал алып барып пахта завод издеп, таап, анан айыкка сатып келгенче анын мүмкүнчүлүгү дагы жок. Эгер ошол кооператив болуп уюшулса, ошол кооперативтердин башында турган өкүл келишимдер түзүп, пахта заводдору менен. Анан мамлекеттик бийликтен дагы тиешелүү кредиттерди бергенге мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы бизде 100 дыйкан иштейт, мынанча биздин жерибиз бар, мынанча пахта өндүрө алабыз деп келишим түзүп, кредит алганга келишим түзүп, ошол өндүргөн продукцияны сатканга мүмкүнчүлүктөргө ошол кооперативдер ыңгайлуу болот да. Колхоз совхоздордо ал бөлөк маселе. Анда ал сенин жеке жериң жок, мал мүлктүн баардыгы ортодо болуп калат. Кооперативде баягы өндүрүш өзүңкү, бирок ошол өндүрүштү сатуу, аны өркүндөтүү формаларында чогуу иштеп иш алып барышкан. Кыргыз мал чарба союзу деген кооператив болгон. Ал ошол мал чарба продукцияларын реализация кылганга шарт түзгөн. Кыргыз жибек өндүрүш деген ушундай бир топ тармактарда кооперативдер болгон да. Ал мындай жакшы жыйынтык берген. Ооба, Кыргызстанда союз келгенге чейин дагы айыл чарбасы бар болгон. Бирок анын абалы мына ушул моло таштар менен чагылдырылат. Тагыраагы кыргыздар союз келгенге чейин эле дан эгиндерин эккенди колдонгонду билишкен жана мына ушул моло таштар менен бастырып дан эгиндерин алышкан. 1923-жылы Кыргызстанга Россиядан 3 трактор келген. Ал Жалал Абад шаарына келген. Ал эми Ош шаарына 1930-жылы мына ушул темир трактор алынып келинген. Булардын келиши менен Кыргызстандагы айыл чарбасы өзгөчө бир деңгээлге, жаңыланууга көтөрүлгөн. Биз азыр мындай ойлойбуз да. Мурунтан бери эле ушундай да, мисалы Ошто байыркы мезгилден бери пахта эгилген, анан чүйдө кант кызылчасы эгилген, ноокатта же таласта тамеки эгилген депчи, андай эмес. Ошол мына Совет мезгилинде 20-30-жылдары ошол агрардык тармактагы реформалардын натыйжасында жерлерде илимий изилдөө мекемелери түзүлүп иштей баштаган. Мисалы Кыргызстанда да 1930-жылы Кыргыз дыйканчылык институту, Кыргыз мал чарба институту деген илимий мекемелер ачылган. Алар ошол Кыргызстандын аймагында, мисалы айыл чарбасында, кайсыл аймактарда эмне продукция өндүрсө жакшы өсөт деп баягы атайын тажрыйбаларды жүргүзүп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан ошол көп жылдык изилдөөлөрдүн натыйжасында анан айыл чарбасына рекомендацияларды беришкен. Ошол себептен анан мына ошол 1930-жылдардан баштап чүй аймагында кант кызылчалары эгилип, анан 1933-жылы жана кант заводу ачылып, анан кант шаары негизделип атпайбы? Ушул ага чейин кант кызылчасы бирин серин эле эгилген да. Керек болсо ошол чүйдө пахта да эгип көрүшкөн. Пахта эгип, бирок пахта тиешелүү жыйынтык бербей калган үчүн аны токтотушкан. Союз таркашы менен капитализм башталды. Жер, суу, ишкананын баары таламайга түшөт. Илимий институттар талкаланып жок болду. Калган каткандар менен эптеп изилдөө жүргүзгөн окумуштуулардын эмгегин сурамак түгүл угуп койгон адам жок болгон. Суроо талап жок болгон соң илим жактоо, аты супсак, капчыгы кургак жөн гана убарагерчиликке айлана баштайт. Мен негизи ошол кандидаттык ишти жактагандан кийин докторлук иш кылбаймын деп чечтим эле да. Себеби чын эле мындай аябай бир кыйынчылыктар болду. Анан мындай бюрократиялык процесстер бар болчу да. Анан ошентип мен бир 3-4 жыл көңүл бурбай койдум. Анан жетекчим урушуп, анан 2018-жылы жаңы тема бекиткенбиз. Ошол 1930-50-жылдарда ошол агрардык тармакка байланыштуу репрессияланган адамдардын тагдыры деген тема алганбыз да. Ошол кулакка тартылып, башка жакка айдалган кыргызстандыктар, алардын кийинки тагдырлары тууралуу. Анан тилекке каршы мындан 3 жыл мурун жетекчим каза болуп калды. Ошо жетекчим бар мезгилде ал ошол багыт берип, анан тез сурап, тапшырмаларды коюп, анан кандайдыр бир илимий конференциялар болсо ошол жакка чакырып, анан сөз жаңы темада даярданып келгиниң деп тапшырмаларды берип турат эле да.
жумушту алдыга түртүп турат эле. Эми агайы жок тилекке каршы андай илимге тартып аткан дагы мындай мотивация бир аз не болуп калды да. Ошол себептен дагы созулуп кетти иш. Анан дагы башка себеби бар. Мен мына университетте жетекчилик структураларда иштеп калдым да. Ошо кандидаттык жактап келгенден кийин факультетте иштедим. Анан университетте окуу бөлүмүндө иштедим. 2 жолу проректор болдум. Анан акыркы 5 жылдан бери ушул факультетте декан болуп иштеп, мындай структура жетекчилик тармактагы бир топ артка тартып коет экен да. Себеби бош убакыт болбой калат. Бош убакыт болгондо мүмкүнчүлүк болбой калат. Ушундай болуп баягы жылышып келдим, буюрса быйыл. Анан баягы процесс дагы жөнөкөйлөштү да. Мурункудай баягы бюрократиялык тоскоолдуктардын баары көбү четтетилди. Азыр илим жасаганга процедуралар оңой болуп калды. Азыр биздин жаштарыбыз кандидаттык иштерди жасап атышат. Ошол процедураларды биз өзүбүз башыбыздан өткөргөн процедуралар менен салыштырсак азыр аябай жеңил болуп калды. Анан докторлук ишти дагы мурун аябай оор болчу. Жана докторлук ишти жазыш, аны изилдеп бир жыйынтык чыгарыш ал бөлөк маселе. Анан ошол даяр ишиңи алып барып өткөрүп келиш дагы өтө татаал болчу да. Ошол процесстер азыр жеңилдеп, мына биздин айрым коллегаларыбыз чыгып атышат, карап көрсөк жеңил болуп калыптыр. Эми буюрса бизде мына жакында жетекчилик кызматтарды тапшырып бердик. Эми буюрса ушул багытка буга чейин эми чогулткан материалдарыбыз бар. Ошолорду карап, мындай кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүп, анан жакынкы дегенде деле бирок 2-3 жыл аралык өтүп кетет. Ошол аралыкта жыйынтыктайбыз деген оюбуз бар. Өлкөдө айыл чарбасы да, илим тармагы да жандануу алдында турат. Өкмөт жогорку окуу жайларга каржылык эркиндик берип, өндүрүш менен тыгыз иштешүүнү талап кылууда. Чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт эмеспи? Божомолдоп айтса да ошол тармакты изилдеген окумуштуулар сүйлөсүн. Чын эле өзү айыл чарбасы азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө приоритеттүү эмес. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ошол жалпы өлкөнүн ички дүң продукциясын алса, айыл чарбасы мүмкүн 4-5% түзүшү мүмкүн да. Бирок биздин Кыргызстан үчүн өзгөчөлүк бар. Себеби Кыргызстан агрардык мамлекет. Бизде калктын 65% айыл жеринде жашайт. Алар каалайбы, каалабайбы ошол айыл чарбасы менен алектенет да. Айыл чарбасы менен алектенет. Ошон үчүн бизде жалпы өлкөнүн экономикасында айыл чарбасынын ролу төмөн болгону менен жалпы калктын жашоо турмушунда айыл чарбасынын ролу чоң. Анан ошол үчүн бизде айыл чарбасына өзгөчө басым жасалыш керек. Айыл чарбасы дүйнөдө бардык жерде дотация деп отурат. Айыл чарбасынан мамлекет экономикалык пайда көрбөйт, бирок ошол айыл чарбасы бул ошол мамлекеттин коопсуздугун камсыздаган тармакта. Мисалы, ошол айыл чарбасы аркылуу өндүрүлгөн продукциялар ошол мамлекеттин тамак аш коопсуздугун камсыздайт. Мамлекет ошол өзүнүн коопсуздугунун эң негизги приоритети катары айыл чарбасына көңүл бурат да. Бизде дагы ошондой саясат жүрүш керек. Союз мезгилин канчалык сындабай эле Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин агрардык системаны жолго койгон күчтүү агрардык мамлекеттердин бири болгон. Азыркы учурда дыйкандарга канчалык колдоо көрсөтүп, насыяларды бергени менен ар ким өз алдынча аракеттерди кылат, бирок матыштаптуу жыйынтыкты мамлекет көрө албай келет. Андыктан дыйкандардын башын бириктирген кооперативдерди уюштуруу бул тарыхтын сабагыдыр. Ушуну менен интеллигенттин бул чыгарылышын жыйынтыктаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатта туруңуздар.